Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум достор. Комментарийлерди окусам, оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн дейт. Эл көрсүн деп кылып атасың сен дейт. Ооба, эң эл көрсүн деп кылып атам. Видеолорду интернетке эл көрсүн деп кылып атам. Чоңдор көрсүн деп кылып атам. Менин видеолорум максатына жетип атат. Мен уланта бермекчимин. Мен кече гаражда жашаган үй бүлөгө келип, видеону тартып кеткенмин. Эл ошону көрдү. Азыр сиздер чоң көрөсүздөр. Канча киши келип жардам берген. Гаражда жашаган үй бүлөгө мен келдим дагы. Мен көзүмчө эле дагы бирөөлөр келди жардам берген. Бул жакты каяктан видеодон көрүп, интернеттен көрүп алып келдиңби? Мен Инстаграмдан. Бije, бүгүн канча адам келди жардам берген? 10 адамдар келди ата. Кече канча адам келди? Кечетен бери 19 адам келди тура жардам бергени. Демек мен видеом мен балдарым айтып атпайбы? Ооба, Facebook'tan балдарым айтып атпайбы? Апам бош базарып кетип атат. Мындайча кыратта көргөн эмес да. Эптеп келип атат, жакшы болуп калды апай. Экмиспайкеге бизге ушу ыраазы, мен да чамайсам ушундай бала болом деп атты. Тилегине жетсин. Эже, даярданыңыздар эми, макулбу? Түйүнчүктөрдү түйүп, кийимдерди жуй тургандарын жууп, тап-таза кылып, дап-даяр болуңуздар. Сиздер килемдерди алып келди. Мен дагы берем. Холодильник берем, килем берем, телевизор берем, плазманы. Ушундай эле таштанды, ошо килемди алып берем, тазаларды алып кетем. Булар кала беришет. Германиядан Анара деген эже 3 комната үй бар экен. Көптөн бери ошакта экен. Мен 10 жылда барамбы, 20 жылда барамбы, мен баргыча жашап тура берсин деп. Бекер, светин төлөп эле жашай берсин деп атат. Мен көчүрүп кетем сиздерди. Даярданыңыздар, Бардыгын. 2 күндө даяр болосуздарбы? Эртең эмес, бүрсү күнү алып кетейин, Бүрсү күнү даяр болуңуздар. Мынол жерде жашап аткан жериңиздерде хозяиндерге аябай жакшы рахматтарды айтып, ыраазычылыкты айтып, бир күн даам таткан жериңе 1000 жолу салам берип өт дейт. Буларды аябай ыраазычылыкты айтып, капа кылбай, жакшы адамдар экен, Булар деле айтып атпайбы, жакшы болобуз, ушуну жакшы таптыңыз. Вирус болгондо сизге эч нерсе жок, мындай жагымсыз. Кардашым, наракта карап тургун. Сен да наракта карап тур. Ушундай жерде жашап аткан бир туугандарыбызды эртең Кудай буйрса көчүрүп кетебиз. Сонун үйгө алып барып, мүмкүн болушунча жардам беребиз Кудай буйрса. Оораңыздар эгер. Кудайга шүгүр, мына көрдүңүзбү, кайрымдуу адамдар бар экен, жакшы адамдар көп да. Элибизден айлансак болот. Мен Кудайга шүгүр ушундай жер бар экен, аябай. Негизгиси бул Аллахтан да бизден да саладым. Мен кеше келгенде 1 килограммдай картошка бар, башка эч нерсе жок. Кудайга шүгүр, мына эттерден бери алып келип атышыптыр. Мына еттер бар экен. Муну этти балдарыңызга көп-көп бериңиз, жыттанып кетпесин. Холодильник дагы жок экен, Мен эртең сизге холодильник берем. Ундар келиптир, мына Кудайга шүгүр. Ой. Бүгүн жанагы беттерди тартпайчы. Аябай туура кылып атасыңар да. Анан силерден көрүп алып биз дос бала ошуна Замир айтты бүгүн жүдү депчи. Ой, эми баягы тескер адамдар дагы бар да, түшүнбөйчү, сен эмне пахазука култасың, баягы мактантасың дегендер бар. Бардыгы негизгиси эл үчүн эмес. Эмне бул? Жаш балага? Макул эже, жолду тосуп алдык окшойт. Келебиз. Баланы уруп сабоо тарбиябы? Жылдыздар жооп беришет. Өлкөдө балдарга зордук зомбулук көрсөтүү маселеси курч бойдон калууда. Жакында интернет желисине кыргыз жигит уулун отжимание кыл, эмнеге сөзүмдү укпайсың деп моонтоп сабап жатканы тартылган видео тарап талкууга түштү. Көпчүлүк бул окуяда атанын жоругун жектесе, баланы кээде какус-кокус кылып туруш керек деп аны калкалагандар да чыкты. Ден соолугуна залал келтире уруп согуу менен балага тарбия бере албашыбыз анык. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукту кантип алдын алса болот? Атактуулар ата-энесинен кандай тарбия көрүшкөн? Уул кызын кандай метод менен тарбиялашат? Жылдыздар ой бөлүшөт. Урмат Усенов, ырчы. Балдардан мурун өзүбүздү тарбиялаш керек.
Азыр адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрдү, муун өзгөрдү, коом өзгөрдү. Тарбия маселеси да кааласак да каалабасак да өзгөрүүгө дуушар болуп жатат. Буга чөйрөнүн, дүйнөнүн таасири тийип жатышы мүмкүн. Өзүм тууралуу айта турган болсом, мени ата-энем катуу да, өтө жумшак да кармаган жок. Экөөнүн ортосунда тарбияландым окшойт. Отургузуп алып, бул жакшы, бул жаман, бул болот, бул болбойт, бул ак, бул кара деп жай айтып түшүндүрүшчү. Бирок эркек болгондон кийин таяк жеген күндөр болгон. Алардын бардыгын азыр жылмаюу менен, ушундай жагымдуу сезим менен, ыраазычылык менен эстейм. Ошол таяк болбогондо, балким ата-энеге болгон сый-урмат, ата-энеден коркуу сезими болбогондо башка жолго багыт алат белек, аны бир Кудай билет. Ата-энеме мен азыр ыраазычылык айтам. Атам азыр 70 жашка чыгып калды. Бала кезде анча-мынча ырымдап койгон, ошол колдорунан өпкүм келет. Ал эми өз балдарымды кантип тарбиялайм? Албетте кыз балага өзүнчө, эркек балага өзүнчө тарбия берем. Кызымды колумдан келишинче эркелетип, жумшак айтып, жылуу сүйлөп өстүргөнгө аракет кылып жатам. Уулумду дагы ошондой тарбиялайм. Негизи баланы сөз менен эмес, көз менен түшүндүргүдөй тарбиялаш керек деп ойлойм. Тарбиянын да түрлөрү көбөйүп кетпедиби? Чыгыш анан батыш деп. Мен ойлойм, биз балдарды атанын тарбиясы менен тарбиялашыбыз керек. Өзүбүз ата-энебизден көргөн тарбия менен тарбиялаш керек деген ойдомун. Ата-энем мага кандай тарбия берсе, балдарымды ошондой тарбиялоого аракет кылам. Бизде чек деген түшүнүк бар болчу. Чеги менен болуш керек деп ата-энем азыркыга чейин айтат. Ыйдын, сыйдын, күлкүнүн, эркеликтин, кубанычтын, какыс-кокустун дагы чеги болушу керек. Эненин орду башка, атанын орду башка. Таалимди эне берет. Кандай сүйлөш керек, эмне кийиш керек, эмне жеп, эмне жебеш керек деген тарбияны энеден алабыз. Ал эми адам болуу, адамгерчиликтүү болууну бала атадан алат. Тарбия бул уруп согуу же акыл айтуу гана эмес. Тарбияны бала көрүп алат. Сени карап чоңоет. Кыз бала энесин карап чоңоет. Ошондуктан илгертеден эле энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп айтылып калганда. Энеси кандай болсо, кыз аны көрүп, идеал тутуп чоңоет. Уул дагы атасын карап жетилет. Кээ бир аталар бар, тамеки тиштеп алып баласына тамеки чекпе деп урушкан. Ал тарбия эмес. Ошондой эле ичимдик ичип мас болуп, эртеси баласына арак ичпе десе, сөзү өтүмдүү болобу? Ошондуктан балдарды тарбиялоодон мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Үй бүлөдө зомбулук күчөп жаткан болсо, демек биздин коомчулук ооруп, дени сак эмес. Зомбулук кылган үй бүлө мүчөсүн жазага тартып, кечирим суратып, мындай көрүнүштөн арыла албайбыз. Биз миңден бирин гана көрүп жатабыз. Ошондуктан кеч болуп кала электе. Мамлекеттик деңгээлде чара көрүшүбүз керек. Мамлекеттин, өкмөттүн негизги милдеттеринин бири муун тарбиялоого өтүшү керек. Кенже Дуйшеева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Илгери урса ургандыр, бирок балага азыркыдай зомбулук жок болчу. Мен аябай эркин өскөн адаммын, бирок ген дегенге ишенем. Апамдын шок мүнөзүн тарткам. Өң келбетим да апамдыкына окшош. Апам мага балам кой, антип сүйлөбө деп айткан эмес. Мени апам коргоп турчу. Ата-энем баланын үнүн угушчу. Ошол эле учурда алардын айткан сөзү мыйзам болчу. Бир туугандардын ичинен куйма кулак элем. Ата-энемдин айткан сөздөрдөн кичинекейимден эле айтканын айткандай, дегенин дегендей кабылдап турчумун. Анча-мынча туура эмес иш кылсам, жини келип урушчу. Бирок өтө аша чаап, кыйкырышчу эмес. Бала кезде шоктук кылган учурда көчөдө ойноп үйгө кирбей койгонубузда чыбык алып артыбыздан кууп коет эле. Бирок урчу эмес. Чыбыкты көргөндө качкан боюнча үйгө кире каччубуз. Ата-энемден эрте жетим калдым. Алар баш кошкондон 6 жылдан кийин балалуу болушканга баланын кадырын билишчү окшойт. Балдарына болгон урмат сыйы да башкача болчу. Ошондуктан бир туугандарымдын баары жумшак болуп калды го деп ойлойм. Боорукерлик, балдарга, бир туугандарга жалынып сүйлөөнү ата-энебизден алдык. Мен азыр көп үй бүлөдөн мындай нерсени байкабай албайм. Мисалы, мен үйгө кирсем, бир туугандарым ата-энем айткан садагаң болуп кетейин, балакетиңди алайын деген сөздөр менен жалбарып турушат. Мени бир туугандарым эни деп алышкан. Мен деле жүрөгүм элжиреп кетсе, садага болуп кетейин, жаным деп эркелетем. Бул балага ата-энеден калат экен. Апам бирок такыр урушчу эмес дегенден алысмын. Бир эле сөз айтат эле, ошол жетчү. Бир мүнөз адам болчу. Мен өтө катуу тартиптеги адаммын. Бирок жүрөгүм өтө жумшак. Балдарды катуу уруша албайм. Мисалы, кызым Томирис сөзүмдү укпай кечке кайталата турган болсо, Томирис,
Менин жиним келгиче бүтүп калсын. Болду, жетти. Кенжени ойготпо деп бир эле жолу айтып коем. Менин ачуум келип башкаларга сүйлөп калсам да дароо түшүнөт. Кызыма колумду тийгизбейм. Сөзүм эле жетет. Биздин убакта ата-энелер урушса урушуп койгондур, бирок азыркыдай деңгээлдеги зомбулук болгон эмес. Балким ал кезде тарбия, адамдын аң сезими башкача беле деп ойлойм. Акыркы күндөрү жүрөгүмдү ооруткан көйгөйлөр ушул. Жаш балдарга болгон зомбулуктар, өлүм житимдер. Ушул нерсени жан дүйнөмө батыра албай жүрөм. Балдарга карата зомбулук кылгандарга атайын мыйзам киргизишибиз керек. Биз бул маселеге кайдыгер болуп жатабыз. Тартип орногон жерде бейбаштык, акмакчылык болбойт. Мыйзам чыгаруу системинде аялдардын аздыгы да роль ойноп жатышы мүмкүн. Анткени эненин жүрөгүндөй толгонуп, эненин жүрөгүндөй ооруган адам жок. Үй бүлөдө аялга, балага кылынган зомбулук, ташталган наристелер коомдун жарасы. Азыр көңүл бурулбай жаткан маселенин баары карантинде калкып чыгып жатат. Жаштарда идеология жок деп какшап жатабыз. Балдарга көңүл бөлбөгөндүк ушул нерсеге жеткирип жатат. Эгер адамдар улууга урмат, кичүүгө узат деген тарбияга жана билимге сугарылып өскөндө бүгүн мындай көрүнүштөр болмок эмес. Сүйүн Уткеев, режиссер. Чоң ата чоң энем мага колун тийгизмек түгүл, катуу айтуучу эмес. Мен чоң ата, чоң энемдин колунда тарбиялангам. Алар балдарды өзгөчө жакшы көрүшөт эмеспи? Жакшы көрүп чоңойтушту. Какыс-кукус кылмак түгүл, катуу айтуучу эмес. Бир жолу гана тилин албай койсом керек да. Атам колумду толгоп, кулагымды чоюп койгон эле. Буга чейин бир да жолу уруш укпаганга ошол окуя азыркыга чейин эсимде калыптыр. Менин 3 кызым бар. Аларга колумду эмес, жаман сөзүмдү да тийгизбейм. Анткени кыз балага атаныкы оор тиет. Алдап, акырын айтып түшүндүрөм. Апасы урушат. Эненики бок, атаныкы ок дегендей. Эненин урушканы эч нерсе болбойт. Баланы уруп согуп тарбиялаганга каршымын. Бизден айылда бир баланы атасы бакка байлап алып сабачу. Кийин ошол бала балдарында сабап калды. Өткөндө атасы отжимание жаса деп баласын сабап жаткан видеону жүрөгүм чыдап көрө албай койдум. Комментарийлерди эле окудум. Кийин ата баланын жарашып алган видеосун көрүп кубанып калдым. Баланы токмоктобош керек. Сөз менен урушкан башка кеп. Баланы токмоктоп тарбиялай албайсың. Айрыкча өспүрүмдөр мээримге, камкордукка, түшүнүү менен мамиле кылууга муктаж. Мына шуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Бала тарбиялоодо кандай ыкманы колдоносуз? Өз ой пикириңизди комментарийге жаза кетсеңиз болот. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.